Амансыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу ушуга кечиңиздер менен сиздер кайрадан чай үстүндө сырдашуу программасын көрүп жатасыздар. Бүгүнкү чыгарылыш Афган согушуна арналат, жалпы ошол Афган согушунун ардагерлерине арналат. Ошондуктан майрамдык чыгарылыш десек дагы болот. Андыктан биз менен майрамдык чыгарылышыбызда бирге болуңуздар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн кандай майрам деп турсаңыздар, өзүңүздөр билгендей, мындан 37 жыл туура мурун мына ушул биздин Афганга барган мекендештер ошол Афган жеринен чыгып, өздөрүнүн мекенине кайтып келишкен. Ошол күндөн бери ушул күндү бир чети эскеришип, бир чети мына ошол Афган согушунун бүткөндүгүнө байланыштуу майрамдап келишет. Бүгүн да мына ошол майрамды утурлай биз Афган согушунун ардагери, таланттуу инсан десек болот, Темирбек Сабырбеков агайыбызды студиябызга чакырдык. Агай, кош келиңиз, майрамыңыз менен. Рахмат. Бүгүн эми таң эрте майрамдык маанайлар, бир чети эскерүү, ошол Афган согушунда курман болгондорду сиздер а дегенде эскерип, андан кийин майрамга өтөсүздөр да. Кандай башталды? Маанай кандай? Маанай жакшы. Бул биз үчүн бир жагынан эскерүү, бир жагынан майрамдоо. Ошол 79-жылы 40-армия ошол Афгандын ошол жерине кирген да. Бул чоң саясат болгон экен өзүнчө. Аны айтыш көп сөз болот, бирок биз өзүбүздүн ыйык милдетибизди аткарып келдик. Бүгүн жалпы ушул Кыргызстанда же болбосо башка биздин коңшу өлкөлөрдө мына ошол Афган согушуна барган ардагерлер жалпы ошол жактан курман болгондорду эскерип, андан кийинки майрамды улантып, ар бир жерлерде, район шаарларда, мектептерде керек болсо ар кандай майрамдык иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Азыр эми бүгүн биздин студияны мына ушул 7-каналдагы чай үстүндөгү сырдашуу программасын көрүп жаткан сиздин кесиптештер бар, мекендештер бар. Бир селе майрам менен куттуктайлы, келиңиз эми. Рахмат. Ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен жалпы эле ошол Афган согушуна катышкан куралдаштарыбызды ушул бир жагынан эскерүү, ушул бир жагынан майрам күнүңүздөр менен куттуктап кетмекчимин. Баарыңарга кааларым эң биринчи байлык бул ден соолук дейт. Ден соолугуңуздар бек болсун, өмүрүңүздөр узун болсун, үй бүлөңүздөр менен бактылуу ушундай өмүр сүрүңүздөр деп коймокмун. Эң негизгиси адамдын мындайда ниетин таза коюп, астыга жакшы ниет коюп, жакшы үмүт менен биздин ниетибиз эмне болуш керек? Бул элибизде тынччылык деген ниет. Элибиз мына өнүгүп өскөн мамлекет ушул жолуна баратабыз. Мына башында Садыр Нуркожоевич Жапаров президентибиз мына өзүнүн ошо конституциялык милдетин так аткарып, как гарант конституция өзүнүн ошол туура жолун алып баратат. Мынакей ошону биз жалпы эле Афган согушунун ардагерлери баарыбыз колдойбуз. Эң негизгиси тынчтык болсун дейбиз да элибизде. Тынчтык болсо бардык нерсе болот демекчи. Чындыгында сиз айткандай ошол Афган согушунун аяктаганына 37 жыл болуптур. Анан мага да кызык, мүмкүн биздин көрүүчүлөргө да кызык болушу мүмкүн. Жалпы ушул биздин республикадан, Кыргызстандан канча жоокер ошол Афганга барып согушка катышкан? Азыркы убакта Кыргызстан боюнча канча Афган согушунун ардагери бар? Кыргызстан боюнча 7000 Афган согушуна катышкандар бар да. Анан 4 болсо дайынсыз чогулгондор. Ошо 4 ошо катышкан Афган согушунан дайынсыз. Мен ошол бир кезде 95-96-жылы төрага болуп иштедим. Кыргызстан боюнча ошол Афган союзунун төрагасы болуп. Ошол кезде бир аксакалыбыз бар эле, Кудайберген деген. Ал ошонун уулу баягы безвести пропавший да. Ошол өмүрү өткөнчө ошол жагы күтүү деген бул өзүнчө бир эме экен да. Мындай кандай десем, күтүү деген бул өзүнчө жолго дейм, сөзсүз баласын күтө берет экен да. Өлүгүн билбесе, тирүүсүн билбесе, ай улум, мен келип калдым кайра эле сага. Баламдан балким кабар барбы депчи, ушундай сөздөрүн айткан ошол аксакалдын ошентип күтө бергенин мен ар дайым көз алдымда да. Ошол элибизде. Азыр канча согуштун ардагери бар азыр? Азыр ошо 4700 эле калды.
Анткени баардык нерсе ушу ооруга байланыштуу экен. Жыл сайын 60-70 балдарыбыз, куралдаштарыбыз кетип калып атат. Мунун эмне себептен деп мен деле ой жүгүртөм да. Потому что ал жерде не только мен жарадарда болдум, ал жерде жанагы жылтуука деген, сарык деген оору эпидемия болуп кеткен. Жанагындай боевой действияда ар кандай ооруларга кабылып, ден соолугун алдырган. Ошондой условиялардан ошо келгенден кийин анын сөзсүз последствиясы бар да. Көп балдар жарадар болуп келди. Ошонун последствиясы аябай оор да. Мынакей эми мамлекетибизге рахмат. Садыр Нуркожоевич былтыркы жылдан баштап 2000-ден ушул ар бир ардагерибизге кошумча кылды. Анан кийин биздин ошо суранычыбыз ошол жанагы бизге жанагы голубой сыпкул жанагы лечение боюнча мындай жылына бир жолу ошолорду алынып калганда ошолорду балким азыр эми карап көрөт болуш керек мындайчы. Кайра кошуп берип. Аз эле калдык да ошо. Бизди мынау өнүккөн мамлекеттерди көрүп атпайбызбы? Мисалы Соединенные Штаты Америки, эми алардын эмесине деле теңеле албайбыз, бирок биз астыга аябай катуу умтулуп, жакшы өнүгүү жолуна бараткандан кийин бизде болсо ушундай чоң ишенич турат да, мына калган ардагерлерге мындай кичине условия создавать этип, жанагы дары дармегине азыр билесиздер дагы баягы инфляция болуп алган тыйындын баары тең эле ушул дары дармегине эле кетип эчтекеге жетпей калат да. Ооругандар аябай көп да биздечи, билинбегени менен. Ошолорду колдошубуз керек. Анан мынау Госдумадан барып келген депутат российский, ушул жактан барып келген Америкадагы Вьетнамдык согушка катышкандар, жанагы аларда дагы Афган согушуна катышкандар бар да. Башкача эмеде карайт экен да, өнүккөн. Анан мен дагы ой келет да. Ошонун катарына, мына өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулабыз деп атпайбызбы? Бизде дагы мына ошондой болуп, аябай өнүккөн мамлекеттердин арасына кирип, биздин дагы ветерандар Кудай буйруса жакшы мындай условияга барат го дегенчи. Буйруса эми өлкөбүз өнүгүп атат, алдыга жылып атабыз. Сиздер дагы мына ошол Афгандын ардагерлери, согуштун ардагерлери бир көз жазымда калбайт болушуңуз керек. Сиздерге дагы колдон келишинче колдоо көрсөтөт. Анан мен ушу сизди тааныштырганда айтпадымбы? Өзгөчө бир таланттуу деп, мына ошол жактан келгенден кийин өзүңүз чыгармачылыкка да аралашып, чыгармачылыктын үстүндө да иштеп келесиз. Анан бүгүн атайын гитараңызды көтөрүп келип, жалпы өзүмдүн кесиптештеримди өзүм менен бирге ошол согуш талаасында бирге болгон коллективди куттуктайын деп, гитараңызды алып келип берсиз. Азыр гитараны алып бир жакшы чыгарма аткарып бериңиз. Андан кийин биз маек уланталы. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Ата журт деген Алкул Осмонов атабыздын Ата журт деген чыгармасын аткарып берем. Айбалы келиңиз. Анда эмес жалпы Афган согушунун ардагерлери дагы бир жолу майрамыңыздар кут болсун. Сиздер үчүн жагымдуу музыка Ата журт деп жаңызын кабыл алыңыздар. Жылуу кийин, жолуң кыйын үшүрсүн. Кышта катуу боронуп карууп, суугуңду өз мойнума алайын. Жол карайын токтой турчу ата журт. Жол карайын токтой турчу ата журт. Жазда башка жер тибесин абайла, көккө турбас могул турган сур булут. Бүк дартыңды өз мойнума алайын. Сен оруба, мен оруйун ата журт. Сен оруба, мен оруйун ата журт. Сен оруба, мен оруйун ата журт. Түндөр жаман кырсык салып кетпесин, налап келип ат тизгинен шарт уруп. Суугуңду өз мойнума алайын. Из карайын токтой турчу ата журт. Из карайын токтой турчу ата журт.
жазда башка жел тийбесин абайла, көпкө турбас могул турган сургуу, бүт артын өз мойнума алайын. Sen oruba men oruyun atacur, sen oruba men oruyun atacur, sen oruba men oruyun atacur, sen oruba men oruyun atacur. Кабыл чабуулар болсун, абдан сонун чыгарма болду. Алк Осмоновдун «Сен урба, мен оруюн, ата журт» деген чыгармасын биздин бүгүнкү студиябыздын коногу Темирбек агайыбыз өзү аткарып берди. Эми кайрадан ошол армиядан, согуштан келгенден кийин, Афган согушунан келгенден кийин, мына өзүңүздөрдүн баягы жашоо, тиричилик башталат дегендей, андан келгенден кийин эмне иш менен баштап жумушуңузду баштадыңыз? Азыр эмне кызмат кылып атасыз? Аскерден келгенден кийин баягы ден соолукту караш керек болуп калды, потому что баягы контузия болуп ушундай жарадар болуп келгенден кийин мен деле ушундай болуп кетет деп ойлогон эмесмин. Бул тияктан деле кетип атканда айтканда обязательно реабилитациядан өтүш керек деп. Ага деле маани бербей, анан келгенден кийин 10-15 күндөн кийин баягы башталат экен да. Уйкуң качып эле бир баары баягы түшүңө кирип эле кызыктай болуп ошондой эмелерден өтүп, анан кийин сезесиң да. Тамакты ичпей калсаң, башкача эмеге түшүп калсаң, анан барып больницага жаттык, реабилитация өттүк, өзүбүзгө келип окууга тапшырдык, окууну бүттүк, кесиптин ээси болдук, бир эмес 2 кесиптин ээси болуп, астыга умтулдук, эл катары эле астыга умтулуп, баягы аталарыбыздын айткан керези сөздөрүн, чоң апабыздын айткан сөздөрүн, ошолорду эстеп, жакшы турмушка умтулдук. Ар дайым ушундай сүйүктүү элибиз бар, жерибиз бар деп, ошого сыймыктанып бардык. Кызмат кылалы деп, ошого умтулуп, жакшы ушул жаштарыбызга биз ар дайым үлгү бололу деп, жаштарыбызга бир мындай наркыбызды айтып, ырым-жырым, азыр жаштаргачы тил жагын мындай кээ бирөөлөр тилди жакшы билбей алып ачпайбы? Орус мектептерде окуп, ал деген өзүнчө ошол ситуацияларда. Мен дагы ошол мектепте, лицейде 2 жерде ошол мугалим болуп иштейм. Мен дагы ошол аракетим бар, ошол жаштарга, балдарыбызга тарбия, таалим ошолорду берип, ошол Кудай буйруса ошол жаштарыбызга чоң ишенич бар, мыкты жаштарыбыз бар, келечек Өсүп келатат. Өсүп келатат. Аларга биз дайыма дем берип, мотивация берип турушубуз керек. Ошол элибизди, жерибизди түшүндүрүп, тарыхыбызды айтып, ошол жөнүндө Улуу Ата Мекенин согуштун ошол аталар жөнүндө айтып, тиги баягы автономиянын 100 жылдыгы болуп өтпөдү. Ал батырларыбызды Манас атабыздан баштап ошолордун баарын тең чагылдырып, жакшынакай айтып берсе, ошол жаштарыбызга тарбия. Анан идеология деп коет. Бизде эми жок эмес да, кур эмеспиз, учубузчу. Мындай жакшы аталарыбыз бар, жакшы инсандар бар, эл сыймыктанган батырларыбыз бар дегендейчи, генералдарыбыз бар. Мына ошол тилегибиз эле өнүгүп өскөн мамлекет бололук, элибизде тынччылык болсун, жакшы жагына умтулалы. Ошол жаштарыбыз билим алганга умтулуш керек да. Көбүрөөк билим алыпчы, мынакей чоң өнүгүп аткан мамлекеттерди көрүп атабыз. Японияны, Европаны көрүп атабыз. Ошол чоң агымдан калып калбай, биз дагы жаңы технологиялар менен, жаңы өнүккөн доорго умтулуп, астыга умтулушубуз керек да. Жакшы.
мына ошол Афган согушунан келгенден кийин өзүңүздү алдыга карай сүрөп, мамлекет үчүн кызмат кылайын, эл үчүн кызмат кылайын деп, андан кийин азыркы убакта мына пенсияга келсеңиз дагы жөнө турбай жаштарга ошол мугалим өмөлүү дарак деп коет го, өзүңүздүн бир баягы салымыңызды кошуп, аларды бир жакшы жака үндөп, окутуп, агайыбыз айтып атат азыр эле мына ошол кыргыздын улуттук ада салтын, нарк населин, улуттук баалуулуктарын окуучуларга жайылтыш керек. Кыргыз болгондон кийин кыргызча сүйлөшүш керек деп, мынакей бул да сиздин бир өлкөгө, ошол эле жаштарга болгон кошкон салымыңыз деп билебиз. Анан кече жакында мына ушул биздин Токтоболот Абдумов атындагы драм театрда өзүңүздүн бир жеке концертиңизди бергенин билебиз. Биздин ушул 7-канал барып чагылдырып, ошол жерде дагы жалпы биздин жумрай журтка көрсөттүк. Бул концерттин уюштурулуп калышынын себеби эмне болду? Ошол жерде Казакстандан, Өзбекстандан, башка бир мамлекеттерден да ошол Афган согушунун ардагерлери келди концертке. Ошол боюнча кыскача айтып берсеңиз. Эми мындай да сөзсүз адам мындай жакшы намерение, ниет коюш керек да, астыга умтулуп. Анан мен дагы ошол ниетим ишке ашты десем болот. Анткени өзүңүздөр да катыштыңар, көрдүңөр. Эл толтура болду, элдин ушундай овациясы, энергиясы кандай сонун болду. Мен деле ошондой ниет коюп, ошону ишке ашырганга аракет кылдым. Бияктан Өзбекстан, Казакстан, Россиянын представительдери бүт дагы Түркмениyaдан келген кечигип келишти, бирок алар да катышып калды. Көп ушундай аракет менен шоу концерт өттү да. Бияктан болсо эстрада жылдыздары катышып колдоп кетишти. Эми бул концерттин эң негизги максаты элибиздин биримдиги. Анан башка тияктан келген, чет өлкөдөн келген кошуна мамлекеттерге биз өзүбүздүн маданиятыбызды, өзүбүздүн ушу өнүгүүбүздү баардыгын көргөзө алдык да. Биз ушундай кыла алабыз депчи. Биздин ушундай ырлар бар. Ушундай сонун моундай батырларыбыз бар депчи. Анан кийин алар дагы аябай сууктанып, жакшы сөздөрүн айтып, тилектерин айтып кетти. Кудай буюрса алар дагы темке сен бизди көзүбүздү ачтың депчи. Эми бүт мына кошуна мамлекеттерде дружественный деп коет, достук темасында ушул концерттер болот го деген ниеттемин да. Мен ошол өзүм барып катышкан адам катары, өзүм ошол сиздин концертиңизди көргөн адам катары, мен ошол Афган согушунун ардагерлеринин ушундай ынтымактуу экенин байкадым да. Себептен ушундай сиздин чыгармачылык концертиңизге башка өлкөдөн келип катышып атканы, ошол эле убакта ошол жерде аксакалдардын отургандары кол чабышып, туруп алып кол чабып аткандары, бул дагы бир өзүнчө өзүңүз айткандай достук, ынтымактын белгиси да. Мүмкүн келбей деле койсо болмок, булар эми башка бир концерт коёбузса башка адамдар келбей коюшу мүмкүн. Бирок ошол убакта Афган согушунун ардагерлери ушундай биримдикте, ынтымакта жүргөнүңүздөрдү ошол концертте да далилдей алдыңыздар деген. Ооба, мен да бир нерсени айта кетейин. Ошол Афган согушунун ардагерлери дагы биздин саясатыбызды байкапчы. Мына биздин Садыр Нуркожоевич Жапаров президентибиздин саясаты, Өзбекстандын эмелери менен, мына президенти менен биргелешип иштеп, кошуна мамлекеттер менен саясаты бул бардык жагына таасир берет экен да. Алар келгенде мына бир туугандай болуп, дагы мындай болчу эмес да. Жакындап казактар, өзбектер, Түркмения болобу, Россия бардык эмебиз мынакей бул мунун баары тең биздин башчыбызга байланыштуу да. Ошондон бардык тең отражать этет. Ошого аябай сүйүндүм да ичимдечи. Мынакей элибизде тынччылык болсун. Алар эми мурун концертке чейин бир мурун Кыргызстанга келиппирби же биринчи келишип экен? Эми алар мындай эле келип жүрүшкөн да. Келип жүрчү мурда. Келип катташып. Келип катташып, бизди да чакырып тигинтип жүрчүбүз. Анан кийин Сколевская келчи ушундай. Эми ырчылары дагы бар да, алардынчы группалары бар ырдаганчы. Анан мындан ары алар дагы мынакей биз уже астыбызды ынтымак жөнүндө дружественный мындай өнүгүүгө биз дагы салымыбызды кошобуз деп мына кийинки жылга эме кылычу, даярдык көрүпчү. Жакшы. Анан эми бүгүн ошол Афган согушунун жалпы ардагерлери ошол Афган согушун элестетип аткандан кийин сизден да сурагыбыз келет да, ошол Афган согушундагы бир эң кыйынчылык күндөр баягы эстен кетпейт да. Ачка калган, ошол жерде канчалаган оор күндөр болду башыңыздан. Ошонун бирөөсүн айтып өтсөңүз. Кандай кыйынчылык күндөр өттү ал жакта? Эми мындай
ушундай передачаларга катышып өнөт жүрбөйм. Анан Эрнистагы ушу жанагы передачасында суроолорду бергенде мен ушундай эчтекени айта албай койдум да. Анткени менде ушундай эме болуп калыптыр. Эстегим келбегенсип ушуну эстебей эле коеюнчу деп. Ал нерсени эстебей. Эстебей эле ошол болгону болду, эми эч качан ушундай согуш болбосун деген эле. Жакшы жакка кете берелик. Ооба, жакшы жакка кете. Жакшы. Анда жакшы жакка кетелик деп дагы бир гитараны кармаңыз дагы кайсыл чарманы аткарып бересиз кийинкиде? Эми ошол жерде жаралган Утренний Кабул деген чыгарманы аткарып берейин. Орусча бирок. Макул, келиңиз. Бул чыгарманы ушул Афган согушунун ардагерлери сүйүп укса керек. Алар билишет ушуларды. Анда ошол чыгарманы аткарып берели, келиңиз. Я вспоминаю утренний Кабул, все необычно в маленькой столице. И вновь шепчу я сквозь разлуку: здравствуй, прости, что покой твой посягнул. Я вспоминаю утренний Кабул, его прохладу и его контрасты. И вновь шепчу я сквозь разлуку: здравствуй, прости, что покой твой посягнул. Афганистан болит в моей душе, не слышится бессонными ночами стихи на этом небе и печали, выстрелы на дальнем рубеже. Я помню тот попутный самолет, в котором мы летели над горами, и среди нас один был ночью ранен. Он все шутил: до свадьбы заживет. Все заживет, страна излечит рану. Всему свой срок, и может в этом суть. И потому ходит под заранок отряд друзей не забудь. Афганистан болит в моей душе, не слышится бессонными ночами стихи на этом небе и печали, выстрелы на дальнем рубеже. Как много дней промчалось с той поры, как много слов встреч перезабылось. Судьба моя, ты окажи мне милость, дай мне побыть той святой горы, где завершится наш последний бой. Последний враг ничком на землю ляжет, и чья-то мать слова простые скажет, и те слова услышим мы с тобою. Афганистан живет в моей душе, и все, кого я встретил и не встретил, пусть будут долго жить на этом свете, как тишина на дальнем рубеже, как тишина на дальнем рубеже. Калчалар болсун. Сонун чыгармалар. Анан азыр мына ушул сиз ушул жашнакай Утренний Кабул деген чыгарманы сонун кылып ырдап берип атсаңыз, мен сизди карап отуруп ушул жылтырап турган төш белгилерге көзүм түштү. Эфирден сырткарда айтып калдыңыз. Мындай төш белгилер үйдө Кудайга шүгүр, ар бир майрамда, ар бир иш-чарада мамлекет тараптан, ар кандай коомдор тараптан, өкмөт тараптан бир жакшы сыйлыктар келет. Анан ушул төш белгилер жөнүндө айтсаңыз, негизи эң багыл баалуу төш белгилер ушулар окшойт. Авторитет дейли. Баалуу төш белгилер эми мындай болуп калыптыр, тигиндей болуп калыптыр деп ошол жерден болгон эмелерди ошол айткым келбейт. Эми награда есть награда, аны заслужить надо дейт го. Аны осо жөн эле бере койбойт да. Ачыгын айтканда ошол мен эң байбой
подразделение разведрота Газни провинциясында болгом. Разведрота бул бардык ушундай боевой действияларга биз катышчубуз. Паншерская операция, Кандагар, Черикар, Жалалабад, бүт жака биздин ошол рота катышканда көп нерселерди көргөнбүз. Баатырларча курман болгон, жигиттер болгон, көбү деле ошол чын эле баатыр болуп, ошол сыйлыкка жетпей калгандар да болгон. Мисалы Герой Советского Союза болуп болгон жерден андайларды бербей койгон, болбой калган эмнегедирчи ошондой суроолор болгондо Красная звезда орден аларга да мен деле өзүм 2 жолу представление болгом. За отвагу медаль мынакей. За отвагу келди. Эми ошол эң негизгиси мен эме ошо сыйлыкка эмес, ден соолукта болуп аман калганыбызга ошо шүгүр дейм да. Ошол. Эң башкысы бирок эме сыйлыкка десек ошол убакта эле сиздердин ошол эмгекти, сиздердин жасап жаткан ишти өкмөт баалап турганы да жакшы. Өзүңүз айткандай жана айтып өттүңүз, дагы да карап койсо, жайкы эз алууларды карап койсо да, мүмкүн ал дагы болуп калат чыгар. Алдыга карай умтулуп атабыз буйруса. Өзүңүз ушул убакта окуучуларга да сабак берип аткан экенсиз. Анан ушул февраль башынан башталганда эле 15 февраль Афган согушунун ардагерлеринин күнүнө карата ар кандай мектептерде, маданий мекемелерде ар кандай иш-чаралар өтөт эмеспи? Өзүңүздүн мектепте да өткөрүп турасызбы? Анан жакын саналаштар чакырып, ошол Афган согушунун ардагерлерин чакырып окуучулар менен биргеликте. Албетте, андай ошол мероприятиялар өтүш керек да, сөзсүз. Анткени биз жаштарга ушул айтып беришет болгон нерсеничи үлгү катары ошол көп нерсени айтып, анан жаштарыбызга ошол жакшы нерселер калса экен деген ниеттебиз. Бардык Кыргызстандын региондорунда, райондордо, бардык жерде азыр ушул өтүп жатат. Анан эң негизгиси мынакей мамлекетибиздин, өкмөтүбүздүн ушуну уюштуруп бардыгын туура кабыл алгандарына мен аябай ыраазымын. Мамлекетибиз туура жолдо баратабыз. Кудай бурса сөзсүз мынакей келечегибиз бар. Ишенген жаштарыбыз бар. Ана биз турабыз. Мамлекетибизден Кудай сактасын, эми кандай гана жаман менен жакшы бир жүрөт дейт. Мамлекетибиз оруп турган күнү биз турабыз. Буга чейин канча события болду. Афган согушунун ардагерлери ар дайым эң биринчилерден болуп астыда туруп келдик. Мен бардык жерге катышкам, бардык событияларда. Ошон үчүн элибизде тынччылык болсун, өнүгүп өскөн, өркүндөгөн мамлекет бололук. Жакшы. Ардактуу жалпы бизди көрүп жаткан ошол Афган согушунун ардагерлери, республикабыздагы жалпы биздин агаларыбыз да бүгүн майрам менен куттуктайлы. Анан чындыгында эми улуу ата мекендик согуштун ардагерлери деле күн санап күндөн күнгө баягы азайып баратат да. Азыркы убакта Кыргызстанда бир саналуу гана ошол баатыр аталарыбыз калды десек болот. Анан эми калган ден соолукту ошол Афган согушунун ардагерлерине берсин. Ошолор аталарыбыз кандай согушта күн кечирди, сиздер да ошондой согушта күн кечирип, башыңыздардан ошондой оор кырдаалды, оор күндү, тагдырды өткөргөнсүздөр. Анан азыр айттыңыз, ушул аман эзен келгенибизге шүгүр кылабыз да. Эми азыр ошол шүгүр кылып, балдардын ысык чайын ичип, неберелердин кучагында колдон келсе бир мамлекет үчүн дагы да болсо кызмат кылып келесиздер. Мен билгенден ошол Афган согушунун ардагерлери азыркы убакта бардык эле ошо мамлекеттик кызматта иштешип, өлкөсүнүн өзүнүн бир салымын кошуп өнүгүүгө аракет кылып келесиздер. Анын арасында сиз да барсыз. Сизге дагы мындан аркы ишиңизге ийгилик каалайлык. Атайын бүгүн майрамга карабай убактыңызды бөлүп, майрамда бир ушул мен өзүмдүн кесиптештерими, мен менен бирге чогуу армияда, Афган согушунда жүргөн жанымдагы досторумду куттуктайын деп биздин эфирге келип отурасыз. Ыраазычылык билдирели, ден соолугуңуз бекем болсун. Өзүңүз айткандай дүйнөдө эч кандай когалаң болбосун. Тынчтыктын үстүндө эле гитараңызды колго алып, ар дайым биздин эфирге келип, ырдап, көңүл көтөрүп жүрөң. Эми эркин микрофон болсун сизге, келиңиз. Жалпы дагы бир жолу куттуктап өтүңүз эми.
Эми жалпы элибизге, кыргыз элибизге кааларым тынччык эле болсун. Биз тынчтык жолунда турсак, биз сөзсүз өнүгүп өсөбүз да. Анан ар кандай мындай ушактарга, ар кандай жанагы кайыкты мындай толкундатып, ар кандай эмелерге мындай ишенбеш керек да. Жакшы ниет менен жүрүш керек экен, жакшы ой менен жашаш керек. Позитив деп коет го. Жакшы ой менен, жакшы ниет менен жашаган сөзсүз прогресс, ийгилик болот да. Ошол. Рахмат агай, келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирели. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студиянын кадырлуу мейманы Темирбек Сабырбеков агайыбыз болду. Агайыбыз Афган согушунун ардагери, учурда дагы ошол өзүнүн тарбиясын, өзүнүн билимин, өзүнүн өнөрүн, талантын жалпы мына окуучуларга арнап келет. Жалпы эле республикабыздагы Афган согушунун ардагерлерин да бүгүн мына ушул жалпы жамаатыбыздын атынан куттуктайлы. Ден соолугуңуздар бекем болсун. Өлкөбүзгө тынчтык алып келген сиздер. Ошондуктан ар дайым элибизде тынччылык болсун, бекемдик болсун, биримдик болсун дейли. Дагы бир жолу майрамыңыздар кут болсун. Бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.